Номер 93 кесиптик лицейи 43 жылдан бери маалыматтык технологиялар жана радиоэлектроника тармактары үчүн адистерди ийгиликтүү даярдап келет. Бүгүн дагы 300гө жакын бала окуусун бүтүп уядан учканы турат. Алар 10 айдын ичинде эле керектүү болгон баардык билимдерди алууга жетишет. Лицейде колдон келишинче материалдык техникалык базалар бар, компьютердик лабораториялар, мастерскойлор, мына ошол жерлерде жаш кадрлар мисалы үчүн бир жума теориялык билимин алса, бир жума практикалык билимин алып, жакшынакай окуп жатышат. Директор лицей жаңы окутуу планын жана программасын түзүүнүн үстүндө иштеп жатканын айтат. Анын негизинде билим берүүгө жаңы сабактар кошулмакчы. Буга кошумча лицейдин мугалимдери убагы менен квалификацияны жогорулатуу боюнча окутуулардан өтүп турат. Ахматов Мирбек кесипкөйлүгүнө таянып, өзүнүн окуучуларын бышык болууга да үйрөтүп койгон. Эми көрсөткөн студенттерим бар, алар уже ошол организацияларда, частный организацияларда, в основном частный организацияларда иштешет. Эмнеге себеп дегенде, госорганизацияларга биздин диплом среднеспециальный болгондуктан жарабайт. Ага высшее образованиянын диплом жарайт, ошон үчүн көбүнчө частныйда иштешет да менин балдарым. Лицейдин окуучулары өздөрүнүн өнөрлөрүн жана жүзөгө ашырган идеяларын көрсөттү. Ал идеяларга кофе кайнатуучу блок, СССРге кайтуу деген компьютер жана башкалар кирет. СССРге кайтуу деген компьютер Союз учурундагы тетиктерден жана эски монитордон чогултулган. Бүгүн бул көпчүлүктүн таң калуусуна татыды. Мен бул жака сентябрь айында келгеним себеби мен өзүм радиоэлектроникалык ушундай оңдоого кызыгам. Ошо кызыккан себеби мен ушул жака келип тапшырдым. Башында келгенде булардын кандай аталыштарын да билчү эмесмин. Ушул мастерим, агайым үйрөттү бүт баарын. Чет өлкөгө баргым келет. Ошол чет өлкөдө программист болуп, Кыргызстанга жакшы жардам тийгизсем деп ойлойм. Белгилей кетсек, лицей өз окуучуларын 10 ай бюджеттик негизде окутат. Андан кийин аларга билимин практикалык жактан өнүктүрүүгө мекеме табып берет. Мындан улам мугалимдер өз балдарын келечекте жумушсуз калбайт деп эсептейт. Айтурган Уметалыева, Нурдан Карыкбеков, Пирамида.